Бул Авенсистин биринчи кузову. Булар 97-жылдан баштап 2003-жылга чейин чыгарылган. Дизель мотору жана механика. Кенен жүк салгыч. 2025-жылы бул дагы эле мыкты болуп эсептелеби? Азыр аныктап көрөбүз. Кыргызстанда мунун эки эле кожою болуп тур. Мурдакы кожою пенсионер болгон экен. Мен муну дароо эле билип алдым. Билесиңерби кандай? Артынан келе турган болсок, артында ушундай чаптамалар бар экен. Бул мындай 2000-жылдардын тюнинги. Техникалык маалыматты видеонун аягында айтып берейин. Азыр болсо салонду бир чогуу байкап көрөлү. Негизи мурдакы унааларда көп деле опциялар болгон эмес. Бир аймакта климат контроль, CD диск же радио уксаңар болот, арткы терезенин жылыткычы, андан тышкары терезелерди жана күзгүлөрдү баскычтары менен башкарсаңар болот. Отургучтарды болсо колуңар менен жылдырасыздар. Болду, башка эч нерсе жок. Мындай 2000-жылдардагы унаалардын баардык керектүү опциялары бар. Артында кийинки Авенске караганда орун азыраак. Буттарым эч кысылбай эле, бирок башым болсо такалып калды. Андан тышкары арткы терезелерди колуңар менен ачасыңар. Жүк салгычы өзүңөр көргөндөй эле кенең. Булардын да 3 ар кандай версиялары болот. Седан, универсал жана лифтбек. Бул Авенстин жүрүшү аябай жакшы экен. Жумшак, анан бурулушу мындай жөнөкөй унаадай эле. Негизи Toyota силерге эч кандай эмоцияларды бербейт. Бирок бул механика болгону менен унааны жакшыраак сезесиңер. Ал эми достор, техникалык маалымат. Бул унаада белгилүү 2 литр турбо дизель мотору орнотулган. D4D деп коюшат муну. Анан бул мотор негизи ишенимдүү болуп чыкты. Бир гана күйүүчү майдын системасында бир нерсе бузулса, анда оңдогону кымбат чыгат. Мисалы, эгерде мотордун тартышы начар болуп, мотор силкилдеп баштаса, анда ИГР клапаны жабылып калышы мүмкүн. Турбинасы болсо, турбинасы деле ишенимдүү. Бирок эгерде майын эч алмаштырбай көп чакырым жүрө берсеңер, анда турбинасы деле бузулат. Башкы көйгөйлөр күйүүчү майдын системасында болот. Биринчиден топливный насос. Топливный насос сапаттуу солярканы талап кылат. Экинчиден форсункалар. Форсункалардын шайбалары убакыт өткөн сайын ысып кетип, форсункалары жарабай калышы мүмкүн. Форсункалар жарабай калганда, мисалы, кыймылдаткыч ысыганда оталбай калышы мүмкүн. Ошондуктан негизи бул моторду жакшы карап, сапаттуу солярканы куюп турсаңар эле, бул мотор коркпостон 200-300 миң чакырым жүрө берет. Ал эми бул кыймылдаткычтан тышкары бул жакка дагы 3 ар кандай бензин моторлору коюлат. 1.6, 1.8 жана 2 литр. 1.6 мотордун тартышы начар болушу мүмкүн. Ал эми 1.8 же 2 литр мотор алам десеңер, анда жакшылап текшерип туруп алгыла. Ал эми менин оюмча бул Авенске эң мыкты коюлган кыймылдаткыч дал ушул D4D 2 литр дизель мотору. Үнөмдүү, анан тартышы да жакшы. Баса 115 аттын күчү менен жана 250 ньютон-метр айлантма учуру менен. Мунун эң чоң артыкчылыгы бул күйүүчү майдын чыгымы. Шаар ичи бир гана 7-8 литр солярканы сарптайт. Ал эми трассада 4-5 литр. Күч кубаты деле жетиштүү. Күч кубат менен чыгымдын ара катышы мындай өтө сонун болуп чыгыптыр. Буларда бир гана алдыңкы дөңгөлөктөрү аракетте болот. Дөңгөлөктөргө айлантма учурду 4 баскычтуу автомат же болбосо 5 баскычтуу механикалык жүрүк отурмосу жеткирет. Булардын базар баасы канча десеңер, эң арзандары 250-260 миң сомдой турат. Эң кымбаттары 600 миң сомго чейин барат. Ал эми бул унаа азыркы учурда сатылууда. Жарыянын тиркемесин видеонун астына кошуп коебуз. Ошол тиркемеге кирсеңер, жарыяны толугу менен көрүп, ээси менен байланышсаңар болот. Ошол бүгүнкү обзорубуз аяктады. Биздин каналыбызга катталып коюла достор. Силер үчүн дагы пайдалуу жана кызыктуу обзорлорду тартып турабыз. Барыңарга ассаламу алейкум.